Акыркы немени 1 айда бери болуп калды да, каттуулап калды, оорум күчөп кетти. Бир эжем бар деди. Майли анда деп. Мен оюм түз эле да. Күндөшүм экен. Кийин билдим, чогуу жашаганда. Мен ушу менен жашайм. Кааласаң ушу, каалабасаң кет деди. Мен документим эми болуп койгон да. Экөө жатып мындай ойноп аттыр да. Анан сен жоктоо ушинтип мени кет деди, анан мынтти антти дедилер. Мен кечирим сурабайм, мени өлтүрүп койсоң ham кечирим сурабайм. Өзүм билбей калганча болду да. Айгүл дегенби? Бир кыз, бир келин жашачу экен, ошону жактырып калыптыр. Балаңы тебеле, өлтүр. Баары карап, эчтеке дешкен жок. Бир тебеледи ичинен. Бул деле өзүрүп калып, үйдө көтөрүлбөй, жарабай кетти да. 2011-жылы ревматизм, буттун ортосунда эле суюктугу жоголуп кетти да, ошо. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, Жаппы Жылдыз Тайм каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүн биз 5 баланын апасы жалгыз бой эне жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Каарманыбыздын айтымы боюнча, кээде вагондо жашап калган күндөрү да болгон экен. Ревматизм ооруна чалдыгыптыр. Бул оору менен дээрлик 15 жылдан бери күрөшүп келет. Азыркы учурда Тахмин айымдын жашаган жерине келип отурабыз. Бул илдетке, бул дартка кандай чалдыкты жана ушундай Тахмина айымдын башына мүшкүл түшүктү салган ким күнөөлүү экенин алдыңкы мүнөттөрдөн көрө аласыз. Андыктан биз менен болуңуз. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Эң оолу эле сиздин врачтар чыгарып берген диагноз жөнүндө сурайын. Мен диагнозум 2011-жылы ревматизм полиартрит деп чыккан да. Ошо 15 жыл болуп калды. 16 жыл. Ошо жакшы эле жүргөм, лечение алып анан 2 жылдан бери жатып калдым да. Баспай калдым. Ошо бутум 4 даража болуп калыптыр, анан степени эткен. Врачтардын айтышы боюнча бири-бирине жабышып, буттун ортосунда эле суюктугу жоголуп кетти да. Ошо акыркысында августта жаттым эле. Неме деп операция кылдырып атышат. Ошо аябай кыйын болуп атат да, жатам ушу кечке эле. Туруп баскым келип атат, мен дагы жаткандан кыйналып атам да. Жан башым, 2 бутум, колдорум ооруйт, белдерим, ошо кээде башым ооруйт. Жалпысынан канча сумма чогулуп калды? Анан канча сумма керек? Ошо 150 миңдей бар да азыр. Анан Операцияңызга, жеке операцияңызга канча керек? Ошо бир тизени 450 миң менен кылат экен, жасайт экен. Өзүбүздүн эмесин алып берет экенбиз, андай темир дейбиз. Ушундай эме бутка коет экен. Операцияда ошо 2 бутка 900 миң. Анан жан баштык андан кымбатыраак турат да. Бул жакта. Эгерде Кайсыл жакта жасап атат негизи? Ушу Бишкек шаарында Сабырбек Жумабеков деген байкеге жасатайын деп атам, врачка, ортопед. Ошо жакшы врач деп атышат. Анан эгерде биякта болбосо, чет жакка чыга турган болсоңуз, жакшы аякта да жакшы жасайт деп атат. Мындай аппараттары, техника эмелери жакшы деп атат да, жетишкен деп атат. Анан ал жакта кымбатыраак жасайт деп атат да. Барып келген жолбараларым 3 миллиондон ашып кетет деп атат. Өзүңүз кичине ордуңуздан туруп, кичине да баса аласызбы? Жок, меники буттарым жабышып, ушу жатышым ушу. Сол жагым менен жата берем. Талып кетет. Биягы менен жатайын десем, оң жагым дагы операция болуш керек да, жан башым. Ошоңо дагы биягы менен жата албайм да. Ошонго мындай чалкан менен жатам.
же сол жагыман жатам. Анан бутум мен дагы мына сунуп жаткым келет, катып калган да, жабышып калган бири-бирине. Анан ооруйт, ошо түндөлөрү уйку жок. Ошо уйкунун Азыркы учурда ким карап атат сизди? азыркы учурда ошо апам, сиңдим кичине карашат. Ал окуйт, кечкурун чарчап келет. Анан Бул балам жер карайт. дагы батир, квартира. Жашаган келген. жерибиз мен өз жалап атам болом. Анан врачтар эми акыркы немеде леченияда болбойт сизге деп барып келген узак. Ушул жака да чыгып алгыла деген, ушул жака чыкканбыз, квартирадабыз да. Квартирадагы оор болуп атат. Мен да ооруганыма эми ушул жакта туруп турабыз да. Эми эме жасалып, жакшы өзүмө келгенче ошол жерде болуп турабыз. Анан айылга кетебиз да. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. 3 кыз, 2 уулум бар. Анан ошо чоң балам кичине квартирага тамак ашка кичине иштеп атат. Экинчи балам окуйт. Анан бул ревматизм дедиңиз, ревматизм оорусуна чалдыкканыңызды өзүңүз качан билдиңиз? 2011 койгондо билдим, бирок мен түшүнгөн эмесим да бул. Ошодон бери дарыланып жатасызбы? Ошондон бери ар 3 айда бир, 6 айда бир дарыланчу элем. Анан акыркы немеде 1 айда бир болуп калды да, катуулап калды, оорум күчөп кетти. Жолдошуңуз менен жашабайсыз азыркы күндө? Жок, жолдошум менен жашабайм. Жолдошум экөөбүз ошо жолдошум кичине ооруп калганыман кетти да. Экөөбүз жашабай калдык. Качан ажыраштыңыздар эле? 6 жыл болуп калды. 5 балаңыздын баары сизде, ошондо сиздин карамаңызда. Жок, бир кызым кайнежемде. Анан ошо ал кезде жашачубуз 2010 жылкы кайнежемде. 2010 жылкы кызым. Анан ал кичинекейинен бакты, чоңойтту. Анан жашачубуз келгенде ошо кайнежем бербеди да. Мен багып алдым, эми дагы төрөйсүң депчи. Анга карабай эле ажырашып калдык экөөбүз. Жашабай калдык, кийин кайтып келип жарашты. Ошентип барып келип ошо ажырашып, кайтып жарашып жүрүп эле анан жашабай калдык акыры. Ошондо мурдагы жолдошуңуз азыр балдарыңызга каралашып турабы? Жок, каралашпайт. Өзүн зорго карап жүрүп. Анан өзү нарагынан ыйман болсо, балдарым эртең күнү мен караганда балдарым карайт, мен дагы жалгыз калбайын десе, өзү каралашат болчу. Эми жашоо өзүнүкү да. Мен анга эчтеке дебейм. Балдарым чоңоюп калды, балдарыма ыйман берсин ошо. Бул оору, бул илдет эмнеден башталды деп ойлойсуз? Мен ошо 2011 мурун жыгылгам да. Бир жыгылгам, мен Эмне белимден. болуп жыгылгансыз? Ошо кетип атып эле чалынып түшкөн. Ошондон анан доктурга барып текшерткенде кан уюп калды деген. Андан кийин кан уюп калып, кийин ошо жакшы эле лечение кичине алып жакшы болуп жүргөм. Кийин анан күйөөм кичине иччү да. Ичип, урушуп, эме алып кеткенде кичине ичип алып, уруп койчу. Ошо уруп эмне алгандан дагы катуу эме болуп закка тийди, билбейм, стресстен да болду. Ошо көп неме болуп кетти да. Бир эжем бар деди. Майли анда деп. Эми менин оюм түз эле да. Анан майли десем, ал келди, көз салып, күндөшүм экен да. Кийин билдим, чогуу жаша экен да. Шаарга келип, шаарга көчтүк. Ошондо күндөшүңүз, анан сиз анан күйөөңүз болуп үчөөңүздөр бир жерде жашадыңыздарбы? Ошо кирип, мен ошо ишке киргизди күндөшүм. Билбейм да. Кийин анан киргизгенден кийин анан мен ишке кирип иштейм, экөөбүз бир жерде иштейбиз. Анан кетип атканда акча берип, мен манты кылып турайын, тамак кылып турайын деп анан майли деп эме кылып, мен эми күйөөмдүн немесин ойлодум да, эми майли бул өзү да сүйүп, жакшы көрүп, тандаптыр, адашты, өзүнө келип калар деп жүрдүм, кечирип жүрдүм, бирок баары бир деле болбоду. Акыры мен бияка
келишке туура келди Кыргызстангачы. Уже чыдабадым да. Чогуу жашап жүргөнгөчү. Балдарымды эме кылдым. Балдарымды сагынып келдим. Ошойдон барбадым. Келди кийин арткаман келип кайтып эле кетти. Дагы келди. Ошентип жүрүп акыры мен өзүм токтоттум. Болду кылдым да. Ага чейин да күйөөңүз тарабынан зордук зомбулукка учурап жүргөнсүзбү? Ооба. Алар эме айтсам көп да. Москвада жүргөндө уруп эле жүрдү. Күндөшүм көзүнчө деле уруп жүрдү. Айтырсың сөз көп. Уруп сака же Анан травма алдым да. үйдөгүлөрүңүзгө, ата энеңизге айткан Эч жоксузбу? кимге айта албадым. Эмнеге айткан жоксуз? Жашырып жүрдүм. Айтсам деле болот эле. Аякта менин эч кимим жок болчу. Туугандары бар эле, кайнагаларым, кайнежелерим бар эле. Баары күйөөм тарап болушкан. Акыры бияка келгенде билишти да. Бияка келгенде акыры айттым. Анан ошол баягы нерсени сурагым келип турат. Күндөшүңүз экенине, ошол аял менен илегишип жүргөнүнү билгенден кийин дагы бир үйдө жашаганга мажбур болдуңузбу? Ошо мажбур болуп азыр айтпадым, чогуу жашап жүрдүк деп. Алып келди да. Мен иштен кийин ошо кийин билдим да. Мен иштен келсем алып келип алыптыр да квартирага. Немеден квартирасынан айдап өттүрүп. Анан айдап берсе анда эжесинин үйүнө барсын, укасы бар экен, ошо калсын десем. Жок. Сиз каршылык көрсөтсөңүз эмне деп Каршылык көрсөтсөм болбой койду. Мен ушу менен жашайм. Кааласаң ушу, каалабасаң кет деди. Мен айттым, балдарды тандаңыз, бизди же буну тандаңыз дедим. Десем болбой койду. Акыры өз оюна койдум да. Майли анда жашасаңыз жашаң дедим. Ошойдон келе бердим. Кийин жашап жүрүшүп, акыры жашабай деле калышыптыр. Былтырлар ошо жарашайлы деп кызымын айттырган экен, мен жарашпадым. Жок, кереги жок деп. Ошо. Ал аял менен кандай жашат элеңиз? Сиз кандай бир үйдө жашайт элеңиз? Ошого аябай таң калып атам. Ошо эмеге күн өткөсүнө күйөөмдүн айтканына баары аякта болгондон кийин мен документим эме болуп койгон да. Анан бир бет алып кайнагама берип, кайнагам аны 2 ай бербей жүргөн да. Эмнеге кайнагыңыз сизге документтериңизди бербей коюп жүрөт? Ошо кетип калат ишке барсам, үйүндө эч ким жок болуп калат, ошентип жүрүп акыры абысыным алып берген да. Абысындарыма айтсам деле эч ким ишенген жок, чогуу жашап атабыз десем деле. Барып көрбөсө ишенбейт экен да. Анан абысыным дагы айткан, ооба, бирөө менен тааныштырам сизди деп кайным айткан депчи. Анан мен аябай ошол жерде дагы ыйлагам. Кайныңыз семьясын тандабай башканы тандап десем. Майли такна тембой кийин азыр адашып атат, көзүн май басып. Кийин өзүнө келгенде аттан калат тембой деди. Мен тембойдум. Келгенде кайнэжем айтты. Экөөнү тең өлтүрүп койбойт белең депчи. Мен кантип өлтүрөм экөөнү? Экөөнүн алым жетпейт да мен. Мындай кайын журтуңузга айтсаңыз, же болбосо өзүңүздүн туугандарыңызга айтсаңыз, ата энеңизге алар да унчукпадыбы же эмне болду? Айтты, айтканда деле баары эркек киши адашкандан кийин баары эчтеке таасир этпей калабы, уккан жок да. Эч кимди уккан жокпу? Эч кимди уккан жок. Өзүнүн билгенин кылды. Акыры Сиз негизи канча жашыңыздан турмушка чыккансыз? 17 жашымда чыккам. Алып качып кетти беле? Качып кеткен. 17 жашыңызда эрте турмушка чыкканга эмне түрткү болгон? Ошо мени жакшы көрүп, неме болуп жүрүп бала качып кетти. Акыры анан турмушка чыкканга мажбур болдум дейм. Ошол үйдөгүлөр да турмушка чык дешип, апам дагы сөзүн тыштай алган жокмун. Күндөшүм алып келиптир дедим го. Ошо бир күнү ошо чогуу отуруп чай ичип калдык. Анан келсем идиштер жуулбаган. Экөө жатып мындай ойноп аттыр да. Мен намаз окуп эмне кылсам, аркы комнатада
алар подушка менен ачып бири менен ойноп атыптыр, мен окуп бүтүп чыксам. Анан эмне болуп атасыңар десем, кайтып мени карап унчукпай калышып, ошондон ошо отуруп калдык кечке. Анан күйөөм ишчи болчу дедим го, ичет эле. Анан ошо ичип алып жаңжал чыгар, анан баягы ыйлап баштады күндөшүмчү. Сен жоктон мени минтти антти деп жалганданчы. Анан мен ал жоктон мен жок болом да, иште эле болом. Анан сен жокто ушинтип мени кетти, анан минтти антти деди эле, жалгандан мени урдурду. Урдурду. Анан менин чачым узунураак эле да, кичине узун чачыман сүдүрүп кечирим сурап, сен эмне буну кет дейсиң деп чөгөлөтөт. Анан жок, мен кечирим сурабайм, мени өлтүрүп койсоң кечирим сурабайм. Мен кылбаган ишиме кечирим сурабайм дедим. Сурайсың дейт. Анан мен көзүмчө ошо тепсилерди алып кирип алып, күндөшүм бутун салып, жолдошум өзүнчө эле алинтип өрчү да. Анан ошо катуу уруп эме болуп атканда өзүм билбей калганча урду да. Уруп атканда анан соседибиз алып чыгып кетти. Сен кандай эркексиң, Ошончолук аялың бар. даражада уруп атканда сизде аялың ошол бар. аял кичине болушуп койгон жокпу? Болушкан жок, күлүп турду. Анан мен айттым, сага да Кудай бар дедим. Балдарыңан көрүр дедим. Ошондон кийин ошо неме кайнагам андан мурун ал электе, аны алып келе электен мурун кайнагамдыкына келгенде дагы ошо кызым боюмданда Россиядан бияка келе электе айын жуунуп келейин, деревнядабыз да, жуунуп келейин да, анан үйүнө келсек, мен 2 айым байкем барганда Россияга жеңем. Деревняда жашайбыз, анан кризис болуп калды. Анан иштешпей, кичине кар күрөп коюшат, анан ошентип чогуу жаша. Анан мен барып алып Абетке айтып келейин деп, күйөөм жолдошум айтып келейин деп барсам, бир балага жамандап атыптыр да биздичи. Эмне деп Үйлөрүбүздө акасы жатат, анан кийин мен ажырашам бул менен деп ушинтип аткан. Угуп калам, учукпай келе бердим. Анан келди, тамак ичти. Анан мен айтпадым. Эми айтпай эле койгойчу депчи. Анан жүргүлө силерди 31 неме жаңы жылдан кийин ошо бир күн жок болуп калды. Акасынын үйүнө барып жатып келди. Ошо кайнагам туулган күнү 31 декабрь болчу да. Анан кайнагама бир шакеге алып берген экен, мындай күмүш. Анан подарка кылып, анан мен эчтеке дебедим. Анан келди. Анан жүргүлө өзүнчө эле жүргүлө силер жуундуруп келей, барып душка түшүп келели деди. Анан аякта эми деревняда баня жок да. Анан кайнагам домдо жашайт. Майыл деп 2 айым алып алып, анан келип жуунайлы деп келип жууна алган жокпуз да. Ошол күнү анан кайнагам менен күйөөм да бир киши болуп отуруп ичип, анан баягы жерден күйөөм үйлөнөм деп чыкты. Анан эмнеге үйлөнөсүң, биякта менин боюмда бар мына чоң, мына балам да. Кайсыл, кимге үйлөнөм? Жанагы Жок, башка бирөөнү алам эле дейт, маста. Анан абысыным айтып, эмне болуп атат кайныңыз десем, мурун мен бара электе ошо квартирасында бир Айгүл дегенби, бир кыз, бир келин жашачу экен, ошону жактырып калыптыр, ошону алам деп жүрүптүр да. Анан ошол жерде жашаген эле, ошону алам деп атат, ошо ал тоготпойт күйөөңү деп калды. Анан майыл деп, анан ошол күнү мушташып кетишти. Күйөөм менен немечи, ким? кайнагам экөө, акасы экөө мушташып кетти. Анан бир маалда анан күйөөм айтты, мени болсо мына укасы урганда эле жалгандан эле. Акасына айтты эле. Анан бир маалда сен жашабайсың аялың менен десе, мен балам бар, жашайм десе, анан бул балам 8 айлык эле да, боюмда бар. Мен жерге жатат эле, мындай төшөк салып жаткызып койгон эле. Балаңы тебеле өлтүр, сен балаңы өлтүрдү эле тебелет деп атпайбы баланычы. Анын кайнэженин кызы бар эле. Ким тебелеттирет? Кайнагам да күйөөмө. Баланы тебелет атпайбы? Өлтүрөсүн деп атат да. Балаңы өлтүр, сенин балаң кереги жок, сен да жашабайсың бул аялың менен деп атпайбы? Анан мен эмне болуп атасыз, эмнеге өлтүрөт десем, сен сүйлөгөң канчык деп мен сөгүп атпайбы? Кайнагаңыз. Кайнагам.
сіз немен қаншықты атасыз, сіз неге антип айтасыз, ақыңыз бар десем, оозуңду жаап алып өлтүрүп коем, ушу үлкөңү экөөңү өлтүрүп дейт. Мусорго алып чыгып таштап кое баштатпайбы. Анан ошентип мени бир тепти кыйнаган. Сегиз айлык Боюмда барын боюңуздар. бир тепти, анан аркаман барып дубалга жабышып отуруп калдым. Анан балага жече албай калдым, менчи тура албай калдым. Үкәм болсо, үкәм ичирип мас кылып жаткырып коюшканда. Үкәм билбей уктап калган анан. Ал бир тууган энеңиз? Бир тууган үкәм да, анда ичирип коюшканда атайын. Аусунум да карап турду, аусунум үкәси бар эле, баары карап турду, эчтеке дешкен жок. Кой деп болушканам жок. Кел анау баягы тебелетип бүткөн экөө мушташып кеткен ортосуна кирип. Анан чын эле жанагы балаңызды тебеледи. Тебелегин да. Анан кайынсиңиме бакырдым, кыз алың десем, шаат барып бир тебеледи ичинен. Анан бул деле өзгөрүп калды, эле балачы. Өлүп калдыбы деп мен жаман болуп калдым. Анан реңим бозулуп кетти. Жаман болуп кеттим. Анан алың десем, баягы кыз барып кайынсиңдим көтөрүп алып чыгып кетти наркачы. Жорго куткарып калган да. Андан кийин мен барып алиги экөө мушташып кеткенде койгула деп баягы экөөнү билиштирейин деп атсам, кайнагам нанындай кылып мен бетиме нанындай кылып урганда мына жерим кесилип кеткен. Эмне менен урду? Шакегим менен тийип кеткен да, мына шакегим менен жыртып кетти. Мен деле билбейм, кан агып да. Кан агып кетти, шаркылып куруп кеттим. Анан подушкалары аппак эле да шешеттер. Кандын баары ошака чачылып атат да, бетимен коркуп эле анан. Эч ким деле айтпайт да. Кан деп эле анан мени үкәм экөөбүз жулкулдатып эле акасы ваннага алып кирип, но шешепти жуу тез деп эле подушканы жуудуруп. Жуубайм мен деп мынтип карасам, уже нанымдай ачылып калыптыр да, сөөгү майы көрүнүп калыптыр. Анан кийин түнү мен чыгып, ал масталар нарга кирип жатып уктап калышты. Анан мен жатып түнү ыйлап жаттым. Футболкамды алмаштырып, бетиме коюп жаттым. Ошол футболкам жылдап, баары кан сиңип, катып кан болуп калды. Кандын баары кетти да. Боюмда бар. Анан эртең менен туруп, анан кийин үкәм ойготту, мас кеттик деп. Мени көрүп эле нерим ачылып калды да. Чогуу эмне болду бетиңе деди. Кескирүүнүн экөө гаңиреп мушташып атып, менин бетимди чытып койду. Анан кыз үкәм айтты, мен эжем бетин ордундай кылып бергиле деди. Анан кайнагам чыгып кетип калды. Анан күйөөм да уктап аткан эле, тур дедим. Тур, силердин айыңардан бетим мындай болду. Мына бетим мындай десем, мени кечирип кой деп эле ваннага чуркап кирип кетти. Анан кийин ваннага кирип кеткен аркасынан кирип алып уруштум. Баары ордундай болбойт да. Анан деревняда акам, жеңем экөө калган да. Анан үкәми жүргүн деп кайнагам ээрчитип алып чыгып алдап жөнөтүптүр да. Жөнөтүп анан кана десем, кетип калды, өзү деп алдап койду. Анан кичине мәстө салбайсыңбы дейт кайнагам кайтыпчы, мен уялбай. Анан эшек дедим, сен бетимди эмне кылып койдуң деп. Эмнеден салбайсыңбы дейт? Мәстө оокат салбайсыңбы дейт, мен Тамак кайтыпчы. жасабайсыңбы Кайтып. дейби? Анан оокат жасагандан кийин баягы раса урушуп эмне кылсам, пайлап туруптур дебиштин сыртынанчы кайнагам. Анан эшикти ачып эле кыйкырып наркы үйгө кирип кетсем, чочуп кетти. Анда карасам эшиктин аркасында туруптур. Анан эмне турасың бу жерде деп ага бакырдым. Жиним келди да, бетим кесилген. Анан кийин ондой нары карап туруп алды. Күнөөсү бар деп. Ошондон милицияга берип койсом деле болмок. Мен али ошол кезде орусча да билбейм да. Дарыканага бардыңызбы ошол? Дарыканага барган жокмун. Кайнагам өзү андай ветский маз бар го, сасык. Ушундай маз менен перекс, анан лейкопластырбы андай. Ушундай алып келиптир. Анан бетиме жабыштырып, ушундай коюп, перекс менен коюп жабыштырды. Кийин чокурайып бүттү да бетимчи. Анан эртеси бир күн жатып, эртеси бардык. Жолдошум экөөбүз барсак,
акам көрүп чочуп кетти. Сенин карындашың ушундай болсо эмне кылат эле? Эмне үчүн мындай кылдың? Сен эмне үчүн бар деди. Билбей калдык биз ушу мастыктын айынан ушундай болуп калды. Кечирип койгула деп. Ошентип эле кечирим сурап койду, эчтеке кылышкан жок да. Анан ошол уруп эле жүрдү, мас бала уруп жүрүп эле анан акыры мен ошо жашагым да келбей калды. Акыры анан мен кетейин деп эме кылсам, кетсең кете бер деп. Отуруп алып. Ошондон кийин кетип калдыңыз беле? Ошондон кийин анан кетип келе бердим да. Келип анан кайнажамдын үйүнө келдим. Келсем, ошо мен келе электе кайнажам бир күн мурун чалган. Балаң сары болуп уруп атат, кел тез деген да. Анан көзү жалган айтып чакырган экен. Келсем, балам ойноп эле жүрүптүр. Кызым бешикте экен. Анан келсем, кызыңа көрмөнө бер деп ошентип калды. Эмне үчүн мен кызыма көрмөнө берем дедим. Өзүм кызыма десем, мен багып койдум 2 ай болсо ям деп. Бербей койду кийин. Анан балам алып алып анан өзүмдүн үйүмө кеттим. Эмнеге ал кызыңызды кайнажаңызга бердиңиз эле башында? Эме болду да, силер барып иштегиле, үйдү оңдогула, Жөн эле каралашып турам. карап турайын, багып турайын дегенден. Мен жашмын да. Майли деп берип коюп кетсем, ошо мээрим берип калган да. Кетип атканда да ошо коляска, бешигин, смесин, печенье баарын алып берип коюп кеткем да, эчки, андай неме саап ичет депчи. Үйүнө көмүрүнөн бери алдыртып анан жөнөткөндө менчи. Баарын кылып берип коюп кеткем. Өзү эчтеке кылган деле жок. Кайнажелерим, кайнагаларым баары эле каршы. Азыркы күнгө чейин кайнажаңыздын колунда, Ал кызыңыз менен эч кандай жок, катышпайбыз. катышпайсыздар. Мындай телефон аркылуу сүйлөшөт, акелерим менен сүйлөшпөйм. Эмне үчүн сүйлөшпөйсүз? Экөөбүз кичине болуп калганбыз, кайнажам кайра уруштуруп койгон да. Ошондон капа болуп калгам, анан баары кызым да майли деп кечирдим, бирок баары ошонун тарбиясын алгандан кийин баары ошо тарап болуп калат экен да. Баары кызым го, өзүм кызым, ичиме чыккан кыз. Кечирем, кечирбей каяка барам, келсе катташат. Бияктан жүрө бер деп айтам, бирок кайнажам көнбөйт анга. Мен жөнөтпөйм эле дейт. Ошоктон турмушка чыгат, ошока берем. Сен мага бергенсиң дейт ошо. Келип жүрө бер дейт, мен деле бирок барбайм да, мен кантип барам. Жарашкыла дейт. Жарашканга болду дейм. Ошо бүттү. Өзү өкүнүп алегиндей болуп атты, жарашайлы деп. Мен жараша албайм да. Жарашканга деле эч немеси жок да. Мындан бияка азыр деген заманды көрүп атасыңар го. Зордук зомбулук көп болуп кетет. Биягына Буга чейин деле зордук мындан бияка буга чейин деле жеткирген, биягына мен чыдабайм да. Өлтүрүп көмүп коюшу мүмкүн да. Ишенич жок да. Может, мындай план кылып аткан болушу мүмкүн. Мен аны Азыркы учурда кайра жарашалы деп жатабы? ошентип атат, бирок мен жарашкым келбейт да, көңүлүм калган, уже муздап калган. Көңүл жок да. Аз толку. Ошондо жашап жүргөн убакта балдарыңызга кандай мамиле кылчу? Ой, Аталык милдетин аткарып, эркелетип чоңойтчу беле? балдарым аны мээрими жок. Чынын айтайын, мына Кудай турат. Балдарым аны уруп үрчү, бирдекелерме саап үрчү. Анан мен ортого түшүп, мен болушуп алып калчумун да. Балага мээримдүү деген ата деген тынбай чалып кабар алат го. Ошо жашап жүргөндө деле ошондон эле билсе болот да. Балага деген мээрим жок экенинчи. Анан бул колдоруңуз качан неме болду? Бул колдорума ошо 5-6 жыл болуп калды. Ага чейин түзүлө болчу. Ага чейин түзүлө жашынакай болчу. Полиартриттте ушундай болуп кетет экен да, бирок ооруйт. Но сол колум уже үйдө көтөрүлбөй, уже жарабай кетет да. Бирдеме кармай албайсызбы? Бирдеке кармай албайм. Кармасам колума түшүп кетет. Анан ошо ооругандан кийин
Бутуңуз да ошентип атабы? Путум дагы эме да катып калган да. Но сол путум андай жерге түшпөйт жакшы. Ичине барып эле туруп калат. А мына путум ушу турушу ушу. Мындай жазып жаткым келет да мен дачы. Мындай жазайын десем эле ооруп кетет. Эми али акыркы эме жабышып калгандан кийин эчтеке кийинде жарабай калат окшойт. Бүт деле ичкирип кеткен да. Биягым эме шишип, гормональный болгону менен биягым ичкирип кеткен да. Белиме ылдый мындай эме жок да, кан айланыш жок. Анан туруп эме кыла албасам, азыр аппетиттерим дагы боолуп ошо жегеним отказ кылып ушундай болуп атам да. Жей албай атам. Бирдекечи. Ошо дарый ичип жатам, анан памперс кийем. Ошо кечкурун ошо алмаштырышып карашат. Ошондой жашоо болуп атат. Көрсөтүп койсок болобу бутуңузду? Бутумду акыркы эме болуп калыптыр. Больницага барсам ушу болбой калыптыр да. Лечение алсам дагы уже уколдор дагы отказ болуп атат. Анан Ичкерип жерге тийбейт ошондой жерге тийбейт. Но ушу турушу ушу да. Мына каршылап атпайбы. Анан оорутат да, түндө сыям мындай кыймылдай албайм, же бияка кыймылдай албайм. Анан ушу операция кылдырсаңыз басасыз деп атат. Эми үмүтүм ошо, акыркы үмүтүм ушу жашоо. Анан бул дагы рентген кагаздары экен. Тизеси жабышып калган, э? Ооба, жабышып эме болуп Бул калган да. болсо жамбаш сөө. Башым оң жагы. Оң жагы тарткан экен. Ооба. Силерге дагы Аллахым ден соолук берсин. Келгениңерге, убакыт бөлүп келгениңерге Аллахым разы болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Деңсаулыгыңар чың болсун. Бактылуу болгула. Бар жогу эми Алладан урматтуу кыргыз элиме кайрылгым келет. Ушинтип ооруп кыйналып 2 жылдан бери төшөктө жатып калдым. Кыйналып атам. Анан врачтар операция жасатың дегеннен лечение алып эле жүрөйүн дегим келип, барайын десем уже болду, лечение алганыңызга болбойт дегеннен айла жок. Өзүмдө мүмкүнчүлүк болбой атат. Өзүмдө болсо өзүм эле жасатып баарына эме кылып элем. Эми ошо кыргыз элиме кайрылып жардам берип коюшун суранып элем Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. 1 сом, 10 сом, 50 сом болсоям, аздан болсоям колунан келишинче жардам беришип. Ошо көп суммада акча керек болуп атат да. Бир эме операциядан сырткары 3 операция болуш керек болуп атат. 2 тизем, жамбашым, анан анга ошо лечение дары уколдору бар экен да, кийинкилеринечи. Ошо врачтын көзөмөлүндө болуп жүрүш үчүн 3 миллиондон ашыгыраак акча керек экен маңачы. Ошо эсептеп беришти да. Ушундай акча болсо кылагыбыз. Эми аз барсам бекер кылбайт экен да, эч ким жасабайт экен. Анан ошо кыргыз эли менен кайрылып сурайт элем. Жардам берип койсо сол Аллахтын ыраазычылыгы үчүн баарына. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр болгондой, өзүңүздөр көргөндөй тахмин айым жардамга муктаж. Жараткан ар тараптан сынаган экен, сыноону аябаган экен. Бир тараптан күйөөсү тарабынан зордук зомбулук болсо, бир тараптан чоочун аял башка мындайча айтканда ойношу тарабынан дагы бул жактан бала чаканын түйшүгү болуп аябай сыналган экен. Ошон үчүн азыркы күндө мынтип жайында жатып калыптыр. Ошон үчүн кайрымдуу кыргыз калкы мүмкүн болсо жардам берип кетүүңүздөрдү суранабыз.